Президент Сооронбай Жээнбеков Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомдук уюмдун төрайымы Анна Кутанова жана бул уюмдун мүчөсү Шамил Мухамеджанов менен жолугушту. Жолугушуу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков Ленинградты коргоо улуу ата мекендик согуш тарыхынын эң баатырдык барактарынан экенин белгиледи. Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомунун төрайымы президентке өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берди. Шамил Мухамеджанов бала чагында Ленинграддын блокадасында болгонун, Ысык көл областында балдар үйүндө тарбияланганын, өз өлкөсү үчүн эмгектенип келгенин эскерди. Эскерте кетсек, аталган коомдук уюм 1994-жылы түзүлгөн. Ал жыл сайын 18-январдан жана 27-январда Бишкек шаарында Ленинград шаарынын фашисттик блокададан бошотулганына байланыштуу салтанаттуу иш-чараларды уюштурат. 2018-жылдын 18-январында Дайыр Асанов атындагы Жеңиш багында Ленинграддын блокадасы бузулгандыгынын 75 жылдыгына арналган эскерүү митинги болуп өттү. Бүгүн 26-январда Ленинград шаарынын фашисттик блокададан бошотулгандыгынын 74 жылдыгына арналган эскерүү коңгуроосу иш-чарасы өткөрүлдү. Маалыматтарга ылайык, улуу ата мекендик согуш жылдарында Курчоодо калган Ленинградты бошотуудагы салгылашууларда 4,5 миңден ашуун кыргызстандык курман болгон. Борбор Азиянын лидерлери март айында Астана шаарында саммитке чогулушат. Бул тууралуу Тажикстандын Азия Плюс басылмасы жазды. Мында мамлекет башчылары биринчи жолу формалдуу саммиттин алкагында жолугушат. Буга чейин 5 мамлекеттин президенттери КМШ, ШК ЕИП биримдигинин алкагында 2 тараптуу же 3 тараптуу гана жолугушууларды өткөрүп келишкен. Саммитке чогулуу демилгесин Казакстан менен Өзбекстандын лидерлери көтөргөн. Ал убакытта Астанадан Нооруз майрамы белгиленет. Күтүлүп жаткан саммит Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара кызматташуусун өнүктүрүүдө өзгөчө роль ойноп, жаңы программа долбоорлорду ишке киргизүүгө дем болору айтылууда. КСДП парламенттик фракциясынын депутаттары кыргыз адабиятын, кинематография жана кыргыз искусствосун дүйнөлүк аренага алып чыгууга чоң салым кошкон кыргызстандыктарды сыйлоо максатында Чыңгыз Айтматов орденин уюштуруу боюнча мыйзам долбоорун демилгелешүүдө. Мындан тышкары мыйзам долбоордун авторлору ушул эле сыйлыкка чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн, адамгерчиликке, тынчтыкка жана адамзаттын руханий өнүгүү идеяларын жайылтууга кошкон салымдары үчүн чет өлкөлүк жарандарды да көрсөтүүнү сунушташты. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Чыңгыз Айтматов орденин уюштуруу кыргыз маданиятын жана кыргыз жазуучуларынын чыгармачылыгын дүйнөлүк аренага жайылтууга, ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун элесин түбөлүккө калтырууга чоң салымын кошот деп ишенет. Кыргызстанда бир сутка ичинде доллардын курсу 20 тыйынга арзандады. Ушул тапта 1 АКШ доллардын курсу 67 сомду түзүүдө. Борбор калаанын акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда 1 АКШ доллары 67 сом 50-90 тыйынга сатып алынып, 68 сом 40 тыйындан сатылууда. Номиналдык курс 69 сом 34 тыйын деп белгиленген. Айта кетсек, доллардын курсу январь айынын башынан бери арзандап жатат. 2 жума аралыгында 1 сом 20 тыйынга түшүп кетти. 22-январдан бери 40 тыйынга арзандады. Ошол эле учурда Улуттук банк тарабынан расмий билдирүү болуп элек. Быйылкы жылдын эсебинен Улуттук банк бир жолу интервенция жасап 5,4 миллион доллар саткан. Катуу суукка байланыштуу Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы калаада мектептерде окуу процессин токтотту. Мэриянын маалымат кызматы билдиргенде, окуу процесси билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен токтотулду. Мындан тышкары, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын биринде абанын табы белгилүү нормадан төмөн болгондуктан 30-январга чейин жабылды. Министрликтин буйругуна ылайык 5 күндүк тартип менен окуган мектептерде 26, 29, 30-январ күндөрү окуу болбойт. Ал эми жумада 6 күн окуткан мектептер 26, 27, 29, 30-январ күндөрү жабылат. Электр станцияларына басым керектөөнү көбөйүшү менен аныкталат, бирок азырынча андай чыңалуу жок. Бул тууралуу Электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча, өткөн суткада бардык жылуулук электр станциялары 66 миллион 194 миң киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгарды. Мурда күнүнө 70 миллион же 72 миллион киловатт-саат электр энергиясы иштелип чыккан убакыттар болгон. Бирок азыркы тапта чыңалуу кадимки кышкы максимум катары эсептелет. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборунун энергия иштеп чыгаруу кубаттуулугу суткасына 70 миллион 322 миң киловатт-саатка барабар болууда. Борбордо суткасына 6 миң тонна көмүр жагылып жатат. Андан тышкары, борбор калаанын башка оотканасында жаңы электроблоктор ишке киргизилген. Алар жептин ишенимдүү жана коопсуз иштешин камсыздайт. Электр станциялары билдиргендей, быйыл эң жогорку чыңалууга даярдык бар. Ал эми эң жогорку чыңалуу 812 мегаватт-саатты түзөт.
Бишкекте 1-январдан 26-январга чейин 15 киши тоңуп каза болгон. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы билдирди. Көз жумгандардын баары үй жайы жоктор. ШИИБдин кызматкерлери жылуулук куурларын жана кароосуз калган имараттарды текшерип жатат. Ал жактагы кишилер түнөк жайларына жеткирилүүдө. Бул айда 239 киши атайын жайларга алып келинген. Шаардык милиция жарандар үй жайсыз адамдардын көчөдө калганын байкап калса, милицияга кабарлап коюуну өтүнөт. Ушул тапта жол тайгалак болгондуктан ИИМдин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жолдо жүрүү эрежелерин бузган айдоочулар менен сүйлөшүү жүргүзүп, жөө жүргүнчүлөргө карата этият болууга чакырууда. Кызматкерлер кооптуу жерлерден окуучуларга, кары картаңдарга жолдон өтүүгө жана үйүнө жетүүгө жардам көрсөтүшүүдө. Мындан тышкары ата-энелерге балдарына өзгөчө көңүл бурууга жана өздөрүнүн мисалдары менен кандай жол коопсуз экендигин үйрөтүүгө чакырат. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши муфтий Максатбек Кажы Токтомушевдин отчетун угуп, ага жакшы деген баа беришти. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматынан кабарлашты. Алымдар кеңеши муфтийге коомчулук арасындагы ар кандай суроолорго жооп берүүчү түз телефондук байланыш түзүүнү сунуштанды. Мындан тышкары орус тилдүү имамдардын мечиттерде сабак өтүүсү, өлкө аймагындагы диний окуу жайлар үчүн методологиялык китептерди чыгаруу маселеси коюлду деп айтылат билдирүүдө. Аталган жыйынга муфтий Максатбек Кажы Токтомушев, анын орун басарлары, бөлүм башчылары жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия өкүлдөрү катышты. Талас облусуна караштуу Кара Буура районунун Бакыян айылында Абу Бакыр атындагы жаңы мечиттин ачылышы болду. Сыйынуучу жай Катар мамлекетинин демөөрчүлүгү астында курулду. Катар кайрымдуулук фондунун төрагасы биздин миллет мусулман бир туугандарга мечит куруп көмөк көрсөткөн болсо, ушул мечитке келип анын ичин толтуруу силердин милдет деп айтып өттү. Демөөрчүлөргө жана анын курулушуна салым кошкондорго айыл тургундары рахматын айтып, айыл өкмөт тарабынан ыраазычылыкка жана ардак грамоталар тапшырылды. Андан соң жакшы дуа тилектери менен бата кылышышты. Жаңы мечитте биринчи жолу азан чакырылып, намаз окулду.